президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон иш сапары негизи барыш керек беле, барып туура кылды ошол. Бул суроого эки тарапты эске алып жооп беришиш керек да. Бир тарап бул Садыр Жапаров өзү. Себеби азыр ошол киши эле билет. Эмне барган, кайсы себептер менен барган, кайсы максаттары бар. Анан кандай натыйжа алып келем деген ал өзү гана билет. Анан ошо жакын эксперттери билиши мүмкүн. МИД. Экинчи тарап бул эл. Элдин пикири башка болушу мүмкүн. Эл азыр өзүңүз көрүп тургандай, аргындай соц тармактарда жазып атышат. Мындай күнүмдүк жерлерде да кулак салсаңыз угулат. Ал аяка эмне барды, барбаш керек эле деген сөздөр көп эле айтылып атат. Сиздин жеке оюңуз ошол туура кылдыбы? Тажикстанга баш керек беле, негизи барбаш керек эле да. Азыр көпчүлүк айтып атат да, мындай депчи. Что Тажикстанга барып, бул баш кыргыздардын башын ийип берип атат депчи. Туура айтасыз, ийип берип атат, бирок кайсы баага? Кайсы баага? Ошол чоң суроо болуп атат мен үчүн. Ошо таджиктер ошол бааны төлөшсө, анда барыш керек болчу. Ошол биздин көйгөйлөрүбүздү, ортобузда болгон көйгөйлөрдү азыр чечип беришсе, анда сөзсүз барыш керек болчу. Бирок чече албай кайра келсе, анда эмне максат менен барат? Вот ошол суроо. Тажик тарап бизге кол салды да. Азыр тажик тарап күнөөлүү болгондон кийин биз аларга эмес, алар бизге келиш керек эле да. Ооба, логика боюнча ошондой. Бирок алардын ортосунда андай азыр кандай сүйлөшүүлөр болуп атат. Мисалы, Тажикстан тарап бизге эмне сунуштап атат? Бирдеме сунуштап атат да. Биз аларга эмне сунуштап атабыз? Вот ошону мен азыр билбейм. Бирок Садыр Жапаров келгенден кийин ошол билинет. Кандай натыйжа алып келди? Ошондо баары көрүнөт. Азыр ооба, мен деле сиз менен макулмун. Жок дегенде нейтральный жерден жолукса жакшы болот эле. Бирок чек ара маселени, жер маселебизди чечип берсе, ушул 36 жараныбыз өмүрүн жөн эле берген эмес. Мына натыйжасы мына деп, мен тияка жөн эле барып келген эмесмин, натыйжасы мына деп элге көрсөтсө, анда сөзсүз муну туура кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Ал чек ара маселеси каралат, сүйлөшүлөт, чечилет дегени менен Камчык Ташиев барган жок да. Анын жанында азыр маданият министри Акылбек Жапаров жүрөт да. Буга кандай эмне деп айта аласыз? Эми бул абдан маанилүү маселе болуп атпайбы? Муну биз билебиз, Камчыбек Ташиев жолуккан, өзүнүн ошо коллегасы менен таджик тараптан жолугуп канча жолу сүйлөшүүлөр өткөзгөн. Бирок азыр бул мындай эл аралык деңгээлде абдан бийик деңгээлге чыгып кетти да. Ушул эки президенттин ортосунда бул маселе талкуулап, чын эле ушул эки өлкөнүн башчысы чогуу отуруп чечсе туура болот эле деп ойлойм. Барганы балким туура. Мен ойлойм, албетте бул жолугуу башка бир, билбейм, Астанада болобу же Ташкентте болобу, ошол жерде өтсө туура болот эле деп ойлойм. Нейтралдуу жерде болсо деп туура болот эле. Бирок азыр менде толук бойдон маалыматым жок да. Эмне себеп менен баратат, кандай натыйжа алып келет? Ошон үчүн мен айтып атам, жакшы бир натыйжа алып келсе, анда сөзсүз барыш керек болчу деп элди колдойт деп ойлойм. Ошон үчүн азыр баа бериш эртерээк.
Ал делегациясына ушул маданият министри кошулганычы Акылбек Жапаров мисалы эмне үчүн Акылбек Жапаровду алды жанына делегацияга эмнеге Акылбек Жапаров кошулду деген суроо туулат да элдердечи. Эми бизде Тажикстан менен жалаң гана ушул чек ара маселе эмес да. Ортобузда экономикабыз да бар, маданиятыбыз да бар. Ошон үчүн биякта ушул сүйлөшүүлөр жалаң гана чек аранын тегерегинде эмес, башка маселелер да көтөрүлгөн болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн албетте ошол делегациянын арасында ар кандай тараптан иштеген чиновниктер болушу мүмкүн. Бул да туура. Ошол жөнүндө да сүйлөш керек. Мисалы азыр Тажикстандын экономикасын алсак, биз чек араны жаап койдук, товарлар өтпөй атат Тажикстанга. Ошол эле мезгилде түштүк жагынан Тажикстан менен Афганистандын чек арасын талиптер басып алды. Эки чоң погранпостторду алар өзүнүн контролуна алды. Ошол посттордон Тажикстанга келген импорттун баары Индия, Пакистан, Ирандан келип аткан товарлар азыр өтпөй калды Тажикстанга. Ошон үчүн Тажикстан азыр кандай бир экономикалык блокаданын астында турат да. Мен ойлойм, азыр ушул маселе да азыр талкууланып атат эки президенттин ортосунда. Себеби ошо экономикалык жагынан Тажикстандын ситуациясы начарласа, анда албетте оор эле болуп калат да бул өлкөгө. Бул өлкө өзүнчө азыр талиптер Афганистанды басып алып атышат, өзүнүн контролуна алат. Тажиктер анда экономика жагынан бизде кыргыздар да өз каранды турбайбы? Азыр бизге муктаж болуп аткан үчүн. Ооба. Эмне үчүн Садар Жапаров Тажикстанга барды? Эмомали Рахмонду деле бул жака чакырса болот эле да, туурабы? Туура. Болот эле. Жок дегенде нейтральный территорияда жолукса болот эле. Бирок өйдөдүн айтып кеткендей, анын себептери кандай, анын максаттары кандай, ошол жака барганы азыр эч ким билбейт. Өзү жана жакында жүргөн эксперттер билбесе эле, биз сыртынан карап жаткан жарандар биз так айта албайбыз. Бирок натыйжадан баары билинет. Садар Жапаров азыр Тажикстандан келгенден кийин, иш сапарынан келгенден кийин натыйжа чыкпаса, кандай ситуацияга алып келет деп ойлойсуз өлкөнү? Бул суроо абдан маанилүү. Себеби элдин пикири өзгөчө чек ара жөнүндө, өзгөчө биздин жерибиз жөнүндө. Анан ошол жер үчүн каза болуп кеткен, жакында эле каза болуп кеткен жарандардын өмүрлөрү, ошол маселе үчүн биздин элибиздин пикири абдан маанилүү. Ошо азыр эл чыдамсыздык менен күтүп отурат да, ушул маселени чечип келет бекен деген ниет мененчи. Туура айтасыз. Элибиз азыр ошол ниет менен, ошол үмүт менен баарыбыз отурабыз. Натыйжа жок болсо, ушул маселе чечилбей калса, анда мен ойлойм, Садыр Жапаровдун саясий рейтинги деп коет, саясий элдин колдоосу төмөндөйт деп ойлойм.